Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыз 9 класстар үчүн тарбиялык саат. Тема дене бойду чыңдоо адеби. Сабагыбызда билесиңер балдар, бүгүн дене бойду чыңдоонун пайдалуу экенин, дене бойду чыңдоону үйрөнөсүңөр, ден соолукту чыңдоо тууралуу кеп кеңештерди турмушта пайдалана аласыңар. Сабагыбызды баштап жатып Абу Али ибн Синанын жакшы бир кирез сөздөрү менен баштагым келди. Өз убагында ыкылас менен дене тарбия кылган адамга дарт жакын жолобойт. Дене тарбия менен шугурланган бакубат денени дарт жеңиши мүмкүн эмес. Андай болсо, дал ошол дарт жеңе албаган дене акыл жагынан да, көрк келбет жагынан да келишкен болот. Жамаат үчүн да, заман үчүн да пайда алып келет деген экен. Ал эми Жан-Жак Руссо болсо балдар, денени тарбиялоонун башкы шарты кыймыл деген экен. Кыймыл жана жөө жүрүү мээге түрткү берип, ой пикирди ишке салат. Эгер кыймыл чектелип калса, анда денеде оору чакыруучу нерселер пайда боло баштайт. Оору деген бир сөз менен айтканда организмди алсырап, дартты алып келүүчү нерселерди жеңе албай калышы жана багынышы. Келгиле балдар, анда силер менен бирге биз сабактын алдында бир аз болсо да көнүгүү же болбосо дене боюбузда бийлеп көңүлдүү сабакты баштаганга аракет кылабыз. Анда кеттик. She was looking kinda dumb with a finger and a thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't start coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You never know if you don't go. You never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. All the shooting stars break the Азаматтар балдар, өзүбүздү бир аз жеңил сезип калдыкпы? Анда сабагыбызды улантабыз. Адистердин айтуусу боюнча, адамда кан туура алмашып, жүрөгү жакшы иштеп туруу үчүн күнүнө 11.000 кадам жөө басышы керек экен. Силерге мен балдар маанилүү болуп өткөн окуялардан бир аз болсо дагы айтып берүүнү туура таптым. Эмесе угуп турабыз. Султан Хусейн Байгара сарайында Мавлана Кутбидин деген табып жашаптыр. Бир күнү ага Амир Сираждин деген мансаптуу кишилердин бири саламаттыгы күндөн күнгө жаман болуп жаткандыгы жөнүндө барып айтып даттанат. Суу ичсем деле семирип баратам. Муну уккан табып, толуктугумдан дене боюмду көтөрө албай калдым. Дем алышым улам кыйындап баратат дейт. Анда табып, дартыңыз оор экен. Сизге бир гана нерсе дары, бийик төбөнүн топурагы. Аны күн дал ошол төбөнүн башына келгенде өзүңүз чыгып, өз колуңуз менен казып алып келесиз. Болбосо өлөсүз дептир. Жан айласы кыйын да. Баягы дартман чак түштө тырмалап, эптеп дөңгө жетип топурак алып келип жүрүптүр. Акыры жакшы болуп калат да табыптан сурайт. Мавлана Кутбидин, айтыңызчы, бийик дөңсөөнүн топурагы менен бул эле жердин топурагынын кандай айырмасы бар? Деги, сиз мага кандай кылып дары берип жаттыңыз?
Мен сизге болгону каткан нан менен кургаган алманын талканын бердим. Сизден топуракка ошол топурак үчүн эмес, күн аптабында тердеп, денеңизди тарбиялоо үчүн, кыймыл жүгүртүү үчүн жиберип жаттым. Табып сырын ачып берет. Сизде оору жок, болгону денеңизди кыймылдатып туруңуз. Денени кыймылдатып туруу, баданды тазалоо, канды жүгүртүү жана аны булгабоо бала чактан ар бир инсан үчүн маанилүү деп айтыптыр. Көрдүңөрбү балдар, дене бойго кыймыл кандай керек экендигин. Ал эми балдар, экинчи окуяны өтүп берсем. Кайсыл бир замандарда бир кембагал киши даанышмандын алдына даттанып келет. Ата, жегенге наным, кийгенге кийимим жок, балдарым ачка, кайда барып даттанышымды билбей калдым. Анда башка, жакшы, андай болсо мага оң колуңду сат. Жок, колду кантип сатам, ал өзүмө керек. Анда көзүңдү сат, кантип көзсүз жашоого болобу? Ошентип даанышман абышка тигил кембагалдын бүт дене мүчөлөрүн саткын деп чыгат. Ал болсо ынабайт. Бүт мүчөң соо болсо, сатпасаң, турмушканы алып эмне кыласың? Адамдын 12 мүчөсүнүн сак болушу бул анын чексиз байлыгы. Дени кардың соо болсо, сенин бардык иш колуңдан келет. Ал эми иш кылуу колунан келген кишинин күнү эптеп өтөт. Бул маек бир насааттыр. Эң биринчи кишинин дене мүчөлөрү түгөл болсо, анын курсагы да тоет, кийими да бүтүн болот деген ибадаттыр. Ал эми дененин сак болушу жалаң гана жараткандан эмес, адамдын өзүнө да байланыштуу болот дешкен акылмандар жана дарыгерлер. Көрдүңөрбү балдар, бул окуялардан силер өтө маанилүү нерселерди түшүндүңөр деген ойдомун. Дененин сак болушуна бир гана кыймыл эмес балдар, тамак аш дагы маанилүү экен. Тамакты тарта жеген, мүнөздөп жеген ден жашоонун эң биринчи шарты дешет. Ал эми ошол эле тамак жөнүндө Абу Райхан Бируни: аз тамак адамды багат, көп тамак ооруну багат. Ток карынга тамак жей берген адам тиши менен өзүнө өзү көр казат деген экен балдар. Эртең мененки таза абанын пайдасы, чыгып келе жаткан күн нурунун түшкүрткөн касиети, саркы муздак сууга жуунгандын пайдасы илимий медицинада адам организмине жана руханий өсүүсүнө өтө пайдалуу деп табылды. Пенде өмүрүндө уйкунун туура пайдалануу да мааниге ээ. Балдар, силер түн кечинде 21-22лерде сөзсүз уктооңор керек экен. Анан эртең менен 5-6дан калбай туруушуңар керек экен. Терезелерди ачык калтыруу, ным же аба туш тараптан келип турган жерге уктоого болбойт. Үстүнө сөзсүз түрдө үшүбөгөндөй кылып бир нерсе жаабып жатыш керек. Жатарда өтө кайгырган же ашыкча кубанган, күлгөн да уйкуга салакасын тийгизет. Уктаган бөлмөдө синтетикалык материалдар болбого тийиш. Тар иш кийимдер менен жатууга, башты, бутту кымтыланууга болбойт. Алымдардын айтуусу боюнча, адам 180 жылдай жашаса болот, бирок ошол жашоонун өзү кыят дейт. Бул аз кыймылдуулук, залалдуу тамак аш, курчап турган чөйрөнүн таза эместиги, стресс абалдарга кабылуу. Үйгө тапшырма балдар. Суроолорго ойлонуп туруп жооп берип көргүлө. Физикалык чарчоону көп байкайсыңарбы, мээнин чарчаганын көп байкайсыңарбы? Анда эмесе төмөнкү таблицага физикалык чарчоонун белгилерин, мээнин чарчоонун белгилерин жазып чыгасыңар. Өзүңөрдө байкалган. Мен буга мисал келтирип койдум балдар. Физикалык чарчоонун белгилери алык куруп жаткысы келүү. Ал эми мээнин чарчоонун белгилери жазып, жатып же окуп адаша берүү. Улуу педагог Ушинский окуучулардын эске тутуу жөндөмүн өрчүтүү, чарчаганда эс алдыруу үчүн дене тарбиясы сөзсүз керек деп айткан экен. Ал эми Каменский деген педагог эмгектеринде балдардын гигиенасына, тамактануусуна, ден соолугуна, машыгууларына өзгөчө көңүл бурган экен. Ар дайым ден соолукта болуп, сак саламатта болгула балдар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Бүгүнкү сабактагы кеп кеңештерди аткарууга аракет кылабыз.